Азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, бизде жогорку кеңешинде дагы, өкмөтүндө дагы, үй бүлөдө дагы, башкасында дагы соттошмой азыр мода болуп калды, туурабы? Депутат менен депутат, өкмөт менен депутат, аялы менен күйөөсү, кызы менен баласы, койчу элелейин. Ошондуктан биз мынабу сот системасына мындай бир реформа жүргүзөлү деп канча жылдан бери жолун таппай атабыз да. Ошондуктан бизде азыр ушул акыйкат сотторду тандап берели деп атайын ушу кеңешме, то есть мындай комиссиянын мүчөлөрү шайландык. Комиссиянын мүчөсү 2 кишиден турат. Бирөө мен, бирөө Рахман. Кел, Рахман. Таза сотторду шайлоо боюнча силер шекшинбегиле, между прочим, бу Рахмандагы оңой киши эмес, туурабы? Өзүнүн оюнда да оңой киши эмес. 3 жолу жогорку кеңештин депутаттыгына парламентке талапкерлигин койгон, 3 жолу тең чоң ийгиликтер менен утулган. Туурабы? Мен Рахманды жетелеп алып, Баткенге апардым. Баткенге апарып алып, ушундай элди жыйып, анан айттым, бизде ошо Рахманды депутат кылып берип койгула, биз кээ бир саясатчылар чилеп мыйзам жазып укмуш кылып жүрбесек дагы, ошол саясатчылар кимиси кандай оюн жүргүзүп атканын элге ачыгын айтып турабыз. Ошон үчүн Рахманды ошо депутат кылып шайлап берип койгула десем, Баткендиктер айтты, алдаке мунуңуз болбойт дешти. Мен сурадым, эмнеге болбойт десем, муну бир бала дешти. Ким элең, эмне деди эле? Бегана. Бегана дешти. Мен түшүнбөйт экенмин, ал эмне деген сөз экенин. Көрсө, чужой деген сөз экен. Каралачы, кандай мезгилге жеттик. Баткенге ош чужой, ош Жалал Абадка чужой, Жалал Абад Таласка чужой, Талас Нарынга чужой, Нарын көлгө чужой, көл чүйгө чужой, чүй азыр өзүнө өзү чужой. Биз качан бирикмей сайын мындай нерсе боло берет. Ошондуктан биз немени баштай берсек, кабыл алууну. Анан да бирдеме айтып коелук абылда. Тууган урук, тааныш билиш, туура. жердешчилик, ушундай нерселерден алыс болот. Үй бүлөлүк системадан алыстайлы деп, тааныш тууныштан, жердешчиликтен алыстап, мындай элдин алдында как таза адамдар катары судьялардын тазаларын тантап берели деп отурабыз. Соттор таза болмойын, иш жакшы болбойт экен. Ошон үчүн биз сотторду бул судьялар буга чейин бир топ сыноолордон өтүп келгендер, бир топ сыноолордон, татаал сыноолордон өткөндөр. Бул акыркы сыноо да, ошо силер карап тургула. Биз 3 критерий боюнча тандап алайлы деп атабыз. Сот боло турган адамдар математиканы жакшы билбесе болбойт экен. Биринчиден, булар алууну билиш керек экен. Кошууну билиш керек экен, анан бөлүштү билиш керек экен. Мына ошол 3 критерий боюнча билбесе, биз экөөнү билсе негизинен билет болот. Бирөөнү билип экөөнү билбей калса негизинен билбейт болот, туурабы? Анда эмесе башта берелге. Кана талапкерлер барбы? Келгиле. Келе бергиле. Салам алейкум. Алейкум салам. Так, фамилияң? Разыков. Саппадение. Саппадение. Атың ким? Каныбек. Атаңын атычы? Рахман. Саппадение. Разыков. Рахман. Саппадение. Саппадение. Кайсы жерден болосуң? Карасудан. Карасуунун кайеринен? Савайдан. Саппадение. Карабашыңды жөт карабашың. Сабайга чейин кантип саппадение болсун? Эмне деп сүйлөштүк айланайын жаңа эле. Саппадение.
Сурай берелик, өтсө өтөт, өтпөсө жокту, совпадение бар. Ушундай совпадение болсун, Кудай атабы. Так, кошконду билесиңби? Билем. Так, бөлгөндү билесиңби? Еще как билем да. Так, алгандычы? Алганды билбейм да. Демек болбойт. Жок, негизинен экөөнү билет да. Негизинен экөөнү билет. Негизинен экөөнү билген менен негизги жерин билбей атпайбы. Абдулда, законду бузбайбыз да. Негизинен экөөнү билеби? Туура, бирок негизги жерин билбей атпайбы. Алганды билбей атпайбы. Түшүнсөң сен. Элен алганды билбей бизге бөлсө болду да, алганды билсе анан бөлөбү? Алганды билбесе эмнени бөлөт, ойлончу. Жаш кадр экен коюп коюп, буларды коюп койсоң, булар тез эле үйрөнүп алат алгандычы. Бизге даяры керек, даяры сразу алып кошуп бөлүп. Булар үйрөнгөнчө сен экөөбүз өлүп калган атпайбы? Болбойбу? Болбойт, конечно. Өзүң ойлонуп көрсөң, бөлгөнүн билет экен, эми азыркы бардыр, а дальнейшийчи. Мында ойлон да кичине. Так, жигит. Болбойт экен. Болбой калды. Болбойт. Ата болбой калды. Эмнеде? Совпадение. Карабашыңды ата дегенде совпадение болуп кетеби. Міне деп сүйлөштүк. Айланайын, элге журтка міне деп айтып келип отурабыз я. Жердешчилик, тууганчылык, үй бүлөлүктү жоябыз деп келип отурабыз го. Мен деле айткам, майырга барганда ата деп айтпа. Озно чыгып кетти. Совпадение. Ай, кыргыз, узабайт экенбиз го, кыргыз, ай, кыргыз. Следующий давай. Тууганчылыкты коелу. Кандай саламатсыздар? Жердешчилик. Иштериңер жакшы иштеп атасыңарбы? Жакшысыңарбы? Каяктан келген немесиң? Фамилиясын айтып. Мамбетов Каныбек Артелович. Мунун жаман шуулдаган неме экен, Ошо шуулдактар керек болуп атат да бизге. Так, каерден болосуң? Токтогулдан. Токтогулдун каерден болосуң? О, толукка кетип атканда Совет деген айылдан да. Совет. Биздин айылдан жаман алыс турушат да булар, билбейм. Так, алганды билесиңби? Алганды ким билбейт? Жөн алам мен аны. Кошкондучу? Кошконду ушундай кошуп коем. Бөлгөндүчү? Жөн эле билем да. Молодец. Молодец. Карачы, үчөөнү тең билет экен. Билем. Молодец. Кой отур. Бунун чото шуулдап атат. Бир мындай например, не өтүп көрөлүчү. Сен чөнтөгүңдө бир $30,000 болсо, мисал үчүн да. Ошону бөлчү мындай. 30,000 Аны эмне ойлонуп кереги жок. 15-тен тиет, $15,000 тиет. Жок, вопроско түшүнбөй калды. Мындай да, бул киши айтып атат сага. Чөнтөгүңдө $30,000 болгон эмес дейт, сенде жизнь болбойт ол. Бар деп атат да элестет. Эми ошону жашынакай кылып мындай бөлчү жашынакай. Эми ошону жашынакай кылып бөлгөндө деле 15-тен тиет. Кандай 15-тен тиет, кандай 15-тен тиет, Неге 15-тен тийбейт? Онага айткан 2 келе өлүптү деп. Ошо жака барсаң өтөсүң, эң чоңу менмин дебедиң беле? Мен бердем эле отурам. Сени каяктан билем? Ничего себе. Өлү деген анау. Абдулда. Уят, Абдулда, уят. Элдин бетин кантип карап атасың, Жок, мен 2-ге бөл дегеним чын. Мен капа болбойм, 2-ге бөл дегем аны. Элди кайсы бетиң менен карап атасың, уялбай,
Uyat. Uyalış gerek. Dost, Çıksın ana! Ne öttüm, ötkörüm demedim mi? Bergenderim, ber gayranda. Sen ben söyleşemem giyin. Çık çıkıp ket araka. Oy caş. Karasana da geldi. Karısan aytışıvatkanın beti yok. Uşundan keyin elдің бетін қантып қарайсың? Uşansan kantıp karayın. Следующий. Uyat. Окей. Бұл қандай деген нәрсе бұл? Ел бізге ішеніп отырса, біздің қылып атқанымыз Саламатсыз ба? Саламатшылық. О, мына жақсы. Аялдар сот болса жақсы болады. Өзі негізі менімше ушундай болуш керек өзүчү. Қанша болды иштегениңе? Көп жылдар бойы сот болып иштеп келгем. Ай, молодец, жақсы. Алғанды білесің бе? Билем, Қошқондучу? билем. Бөлгөндүчү? Еще как билем. Молодец, жақсы. Так, жанагындай бір визятка деген нерсе алдың біле, албадың біле? Алған емеспін. Неге? Таза болайын дегем. Жақсы. Қарачы, таза болған жақсы. Тур емес шешімдерді шығардың біле? Эч качан чыгарбагам. Неге? Таза болайын дегем. Ай, жақсы, қарачы. Так, тұрмышқа шықтың біле? Чыкпагам. Неге? Таза болайын дегем. Қарачы, окей. Бардық параметрлер турылген. Қарасаң, Таза емес, мұның таза емес. неге? Мен білем ғой. Таза емес мұның. Тұрмышқа шыққан шықпағанын білбейм, но таза емес. Так, бұл сені таза емес деп отады ғой біреулер. Кечиресиз ага, мен таптазамын. Өзүмө каерде болбосун жооп берем. Тазамын агай. Таза емес. Мен айтып атам ғой. Білем да. Жо, сіздің таза екеніңізге біреулер шек санап атады да ушуну. Аксакал, кечиресиздер, мен деген 5 убакыт намаз окуган кызмын. Ей, 5 убак намаз оқыған қыз екен, Мен намазға чейін намаздан кейін баршым да. Таза емес. Баяғы ушул да. Қайсы? Ба мені сотқа бергенчи. За изнасилование. Бірінші ходкаға кеткенде. Ушу да. Қарачы, қандай деңгейге барып қалдық. Уят, қарындашым, уят. Ушундай кишилерди келіп алдап, уялыш керек та бір мындай. Мені көрсетпе. Сен не қорқосың, отырып келбедің беле, болды да. Уят, Алена, уят. Уялба кел, таза емесмін деп тағы. Тазамын деп атам мен, таза эмесмин деген жок. Ой, свидетель бар екен, Ой, свидетель. аксакал, кечиресиз, алдыкындай сөздөрүңүз менен менин адамдык аброюма шек келтирип атасыз. Менин таза эмес экенимди ким көрүптүр? Мына. Өлүңдү көрөйүн, шүмшүк. Ушул жерде отурасың, адам түгөнүп калгансып. Ақарат келтірме. Демеле таза бийлик керек, таза сот керек, шайлоо керек деп. Палит. Болды да бар. Сен каерде таза элең, тегеле мен унчукпай сени канчадан бери издеп жүрсө. Sen men dosuma antып жаман тил тийгизбегин, макул бу? Элиңдөрөн досуң ошо болсо сен деле алып кишемес экенсиң анда. Демеле буларды унчукпай койсо кара, мен сени канчадан бери издеп жүрөм билесиңби? Элдерен байланган букадай болгонсуң.